Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı bizim Mustafa kanalının жылқы сүйүүчүлөрү. Biz мынтип тугандар Куршапта жүрөбүз. Куршапта Мыктыбек деген жигитте бир жакшы жоон жолпу ат чыгарайын деп тугандар. Даяр турат. Мына достор өзүңүздөр көрүп турган жерде кашка жоон атты тартабыз. Куршаптын ат екен, азыр тугандар маалыматты берели сиздерге. Аттын болгон мүнөздөмөсүн айталы. Жоон ат издегендер, жакшы ат издегендер ушул жерде качканы сурасаңыздар болот. Биз анда баштадык. Мыктыбек, ассаламу алейкум. Кандай, жакшысыңбы экен? Кудайга шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Чыгарылышта жоон ат чыгат экен, Чып, кет. Маалымат берсең ат боюнча. Маалымат жашын аты. Аттын жашы жазгы экасы. Жазгы экасы. Ат жаш экен анда, Өзүнүн карабай ырысчылардан. Таздан нукура кыргыз жылкыбы? Карабай Бул ат мындай таги түгү каяктыкы? Таги түгү ошо өзүнүн бээлерден. Өзүңөрдүн бээлерден. Кол бала ат. Кол балабы. Атасы кандай эле? Бунун атасы жакшы билбейм, жок каяктан не болгон. Бээден келип калган, ошо бээ не болгон. Бээден келген. Бээ кандай эле? Бээ чоң бээ. Чоң бээ. Жаныбар бул аттагы жоон ат экен, Топко кирип жүргөн атпы? Быйыл кичине чабылды. Быйыл эми чабылып баштап атат. Чабылып баштап атат. Буга чейин чоң улактарга салынбаган, эми чоң улактарга салынды. Ат жаныбар таза экен да, Эми кичинекей така улактарга, айла улактарга чабылып жүргөн ат. Айылда улактарда бул ат мындай жоон болуп калса керек, чоң болуп, Аттын көрүнүшүн Мына аттын көрүнүшүн көрүңүздөр. Аттын жоондугун азыр туяктарын, омурлорун баардык тарабын тартып берем. Эми аттын маалыматын дагы бере берсең, бул аттын кайманаты барбы жокпу? Кайманаты жок. Кайманаты жок. Кулунунда кандай эле? Мында деле ушундай жоон жолпу. Ат Жоош. Тарбияны кандай бердиң, Мыктыбек? Тарбияны эми негизи минген колго жоош эле анан. Улак эми үйрөтүлө. Эми быйыл кичине чаптык да улакка. Какканда кандай кирип атат? Эми жан болушунча эле кирип чыгат экен. Жүрөгү ток. Жүрөгү ток. Улак болсо улакка барып өздөрү чабып коюп алса деле болот. Жаныбар бул аттан кулун ала турган экен өзү, Бир поворотторун көрсөтүп, оңго солго бурчу. Аттын зардасы. Кет. Негизинен ат жоош. Колго жоош. Боюнун бийиктиги канча чыгат? Боюн бийиктиги 1.65 жогору. 65. 70ке барбаса 65 жогору экен да. 65 жогору. Туяктары тазабы? Бут жагы таза, ден соолугуна жооп. Аттын сууту келдиби? Ат даяр го. Даяр, Айып жок атта. Жок, бар жок сакта. Салып көрүп ала берсе болот, Мына аттын омуросун көрүңүздөр. Такага туруштарычы? Такага туруш жоош ат экен, колго жоош. Мына достор, бул атка бир жакшы кайманат керек экен. Кайманатты коюп, бастырып койчу. Мына баскандарын көрөлү. Сары кашка. Арка тарабын тартайын. Бир чаап көрбөйсүңбү? Узун коюбачы. Мына достор, атты чаптырдык. Кайманат кандай коебуз? Сиздер дагы жазып калтырыңыздар. Ушул жоон атка Мыктыбек балбандын аты ушул болду. Эми баасына келебиз. Токто. Оозу жумшак, Оозу орто. Орто. Кет. Мына ит дагы атка мешайт этти да. Кет. Шуну көкпөрө кылып бербейсиңби? Кет.
бул теппейт да экен да, а? Жоош экен да. Баасын канча деп койдуң? Баасын жөн эле койдук 500 миң деп. Сомго 500 миң сом дедиң. Мына туугандар 500 миң сом. Номерин айтып койбойсуңбу? Номерди карап туруп айткын. 224 менен